Жер семирткич өзгөчө мындай бир опурталдуу маселе болду. Бул жерде берилген суроолордун бири өзүбүз эптеп кете алабызбы дегенге мен ошол мындай далили менен айтып кетким келет. Биз өзүбүз эптеп кете алабыз. Эгерде Кыргызстанда ушундай бир өндүрүш болсо, өзүбүздү өзүбүз камсыздаганга кыргыз элинин колунан келет ал жумуш. Негизи жер семирткич бул бунун сырьёсу жаратылыш газ деп айтылат да. Жаратылыш газ кайсыл жерде көп? Ошол Түркменстанда, Өзбекстанда, анан Казакстанда, Россияда көп. Ошон үчүн ошол жерде илгертеден ошол доктрина келген. Жер семирткич деги эле химический промышленности алдыңкы деңгээлде болгон. Бизде мисалы үчүн химия тармагында ошол мен адашпасам сурминой менен ртутный комбинат эле болот атпайбы? Калган баары горный болуп. Өзбекстанда аябай көптөгөн элементтер чыгарат. Ошол эле Россияда жана Казакстанда. Ошол себептен заводдор ошол жакта түптөлүп калган. Даже ушул кол коңшунабыз Тажикстанда да кандай заводдор жок. Негизи жер семирткич 3 чоң макро элементтен турат. Биринчиси ошол азот дейбиз, экинчиси фосфор, анан үчүнчүсү калий. Биринчиси азот бул ошол жаратылыш газдан, анан абадан алынат. Ал эми фосфор менен калий бул минералдар. Жерден кадимкидей эле ген катары өндүрүлүп, анан дальнейший хим обработка болуп, анан жер семирткич чыгат. Негизи жер семирткич бүгүнкү күндө эмне себептен опурталдуу, эмне себептен бүгүнкү күндө айыл чарбада ролу аябай чоң. Себеби жер семирткичтен 65% ошол түшүмдүүлүк түздөн түз көз каранды. Көп учурда жер семирткич болбойт дегенде дыйкандар экпей да койгон учурлар болгон. Себеби ансыз өспөйт дегендей болчу. Бул деген негизи жакшы көрүнүш эмес. Бирок көп учурда биздин ошол агротехникабыз же болбосо агротехнологиябыз ошол жакшы сакталбаган себебинен. Сакталбаган себебинен дагы элдин көбү эле ошол жер семирткичке басым кыла берет. Негизи жакшы түшүмдүн бирден бир себептери бул урук, жакшы урук болуш керек. Анан ошол агротехнологияны түздөн түз сактоо. Ал деген эмне себеп? Өзүнүн убагында, өзүнүн керектүү өлчөмүндө бериш керек. Химиялык зат болобу, биоорганикалык азык болобу, өзүнүн өлчөмүндө бериш керек. Туура мезгилде бериш керек. Мисалы үчүн күн чак кысып турганда эмес, кечкиси, например. Анан өз убагында сугарыш керек. Туура сугарыш керек. Ошого окшогон техникалар сактаса, жер семирткичти үнөмдөсө болот. Азыраак деңгээлде берсе болот. Биз өзүбүз ушул жер семирткич менен иштегенибизге карабастан, биз көп учурда ошол органикалык жакты айтып келебиз. Биздин ошол байдыйкандын ураны бүгүнкү күндө айыл чарбасын химиядан экого трансформация. Биздин алдыбызга ушундай уран койгонбуз. Колдон келсе жер семирткичти такыр эле колдонбой койгонго болбойт. Себеби мына биз дем алып аткан абада дагы ошонун 79%, 78% азот. Биз ойлогондой кычкылтек бул 20-21 эле пайызы. 100%дан абаданчы 1% ошол углекислый газ, чаңдар болот. Бирок ошондой эле жердин дагы баягы курамын караганда азоттун, фосфордун жана калийдин ролу чоң. Булар ошон үчүн макро элемент деп айтылат. Аны болсо бүгүнкү күндө биз чыгарып аткан өзүбүздүн ошол Unimax же болбосо бөлөк биоорганикалык жер семирткичтер ордуна ээлей албайт. Себеби алар микроэлементтер болот дагы, микро менен макронун неме айырмасы бар да. Ошон үчүн жер семирткичтер ролу болуп келе берет, бирок ошол азыраак, көпчүлүк ошол азыркы күндө мындай тренд болуп келаткан биогумусту, биоорганикалык коргоо заттарды колдонуу, ошол эле бизде жакшы мындай өндүрүштөр мына коюлуп келип атат. Зыянкечтерге каршы дагы биопрепараттар, ошолорду дагы элге жеткирүү. Негизи айыл чарбасы бөлөк тармактар караганда эмне себептен мындай татаалыраак? Себеби ал жерде эмгектенген элибиз, эмгектенген ошол кардарларыбыз, алар аябай консервативдүү да. Көп нерсени баягы көзү менен көрмөйүнчө ишенбейт. Жакшы деп айтып келсең ишенбейт. Ошол жагынан дагы мындай айыл чарбада кыска убакытта бирдекени алып кетиш кыйын. Бүгүнкү күндө эми өкмөт тарабынан да эбегей зор поддержкалар болуп атат. Мындай акыркы 20 жылда болбогон нерсе 1 жылда болуп атат. Эми бул дагы президент Жапаровдун өзүнүн түздөн түз ушул мына айтпады өзү да 40 миллиард сом айыл чарбасын жылдын аягына чейин бөлүнөт деген. Бул деген аябай чоң суммалар. Чынында эгерде туура менеджмент болсо, ошол акчалар туура сиңсе, анда сөзсүз түрдө айыл чарбада жаңы деңгээл болот. Ал эми биз өзүбүз дагы мындай алдыбызга чоң максаттарды койгонбуз. Жер семирткичти ташып келе берип чарчадык.
чынында жылын эле дыйкандардын саргайган беттерин кызартып жолу акчаларын чогултуп алып Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан, Түркменистандан алып келип чарчадык чынында. Ошолорду байыта турган болдук. Эми бүгүнкү күндө андай мындай орун алмаштыра турган иш боло элек. Бирок ошентсе дагы биз ошол Кыргызстанда ушундай завод салалы деген долбоордун үстүнөн акыркы 2017-ден бери иштеп келебиз. ТЭОлорубуз баары даяр. Өкмөт менен Акылбек Усенбекович менен да бул боюнча талкуулаганбыз. Ал кишинин колдоосун көрдүк. Эми азыр кичине мына экономика жакшырып келип атпайбы? Кудайым буйруса, ошол заводдорду да салып, жакынкы 1-2 жылдын ичинде ошол заводду салабыз деген жакшы ниетибиз бар. Ошо менен биз айыл чарбасын жок дегенде ушул макро элементтер боюнча жер семирткичтерден сырттан көз каранды кылабыз да. Ошо менен мындай айыл чарбабызда зор бир мындай түрткү болот. Себеби убагында ушул эле аммиактуу селитранга чейинки ушул аммиакты ойлоп чыкканда, ушул жер семирткич катары айыл чарбасында бул мындай аябай чоң отрыв болгон да. Ошол эле тракторду ойлоп чыкканда дагы алдыңкы деңгээлге кеткен го, чоң мындай секирик болгон да. Ошол завод бизде салынса, биздин айыл чарбада дагы зор секирик болот. Айыл чарбада ошол себеп түздөн түз бүгүнкү күндө айыл чарба дегенде бул деле бизнес болот ба? Биз дыйканчылык өзүн багат дегенибиз менен дыйкандарга тең ыраазычылык билдирем. Анткени ошондой болгону менен мындай караганда бул бизнес да. Айыл чарбада биз эгерде ошол жүгөрү эксе, жүгөрүнүн жакшы түшүмү ал менен токтоп калбастан, ал ошол жакшы түшүмүн жакшы баага сатып алыш керек да. Себеби аягында келип ал пайдасы чөнтөгүндө калыш керек. Ошол пайдасы 1 жылдык өзүнүн ошол үй бүлөлүк каржысын жабып бюджетин ошо баягы орусча айтканда накопление болуп бериш керек. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда айыл чарбабыз, конечно, Голландиядай тез эле болуп кетебиз. Конечно, көп учурда бизде ошол кичинекей Голландия мына мамлекетти багат дейт, конечно, ал мындай бизге окшогон адистерге билинет. Голландия менен Кыргызстанды салыштырып болбойт. Биринчи айтканда эле ал портовый город. Ал узунунан 2000 километр порту бар. Бизде азыр бүгүнкү күндө биз чыгаралы десек портубуз жок. Жол киребиз аябай кымбат. Сиз билесиз, баягы эң кымбат баягы авиа дейт, анан авто дейт, анан ЖД, анан эң арзан паром дейт го. Ошол биз почти эң аягындабыз. Биз көп учурда мына авиа менен, авиа карго менен алып келип атпайбыз. Дүйнө жүзү бар жок эле портовыйлар паром менен алып келет. Ошонун эсебинен ахват дагы чоң да. Андыктан ошо Голландия менен салыштыра бергенде болбойт. Себеби ал жерде бир гана айыл чарба эмес, ал көп нерседен, көп бөлөк тармактардан да көз каранды.